Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, туура тамактаналын теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз сиздер менен санитария жана гигиена жөнүндө маек курабыз. Анын үчүн биз атайын саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы оорулардын алдын алуу, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин паразитология бөлүмүнүн башчысы Усубалиева Жумагүл Маматкуловнун жанындабыз. Жана ошондой эле дал ушул бөлүмдүн врач-паразитологу жана ошондой эле биология илимдеринин кандидаты Райымкулов Курсанбек Мамасалиевичтин жанындабыз. Бүгүн биз дал ушул тамактануу чынжырында дагы бир маанилүү орунду алган. Ошол эле биз ар бирибиздин жеке санитариябыз жана гигиенабыз тууралуу маек курабыз. Бул өтө маанилүү. Себеби тамактануу алдында, тамак жасоо алдында дегендей, тамактанууда колдонгон азыктардын тазалыгы эң эле маанилүү. Алар деген ар түркүн коркунучтуу ооруларга да алып келиши мүмкүн. Жумагүл Маматкуловна, келиңиз анда сиз жалпы эле санитария жана гигиенанын маанилүүлүгү тууралуу, тамактануу менен кандай бири-бирине байланышы бар экенин ошону айтып өтсөңүз. Жакшы суроо, жакшы тема, жакшы передача. Суу санитария жана гигиена бул программасы 2010 жылдан баштап эле бул аябай актуалдуу болуп келип атат. Айрыкча мына тамактануу деп атабыз. Тамактанууда кандай гигиена керек, ошондо кайсы санитарияны, сууну кантип пайдаланыш керек, санитарияны кантип сакташ керек, гигиенаны кантип сакташ керек, ушул программанын алкагында болот. Тамактануу дегени бул митек курт оорулары менен түздөн түз байланыштуу. Анткени митек курттар адамдын организмине киргенде балдарга, адамдарга да кандай сиңирүү болсо, тамактанганда баягы азык түлүк аркылуу адамдын организмине витаминдер, микроэлементтер кирет. Ар кандай бул микроэлементтердин түрлөрү кайсы учурда сиңип адамдын бир микроэлемент балдардын өсүп акылын өсүшүнө таасирин тийгизсе, бирөөсү бойдун өсүшүнө, бардык эле баягы жетилүүгө алып келе турган баягы микроэлементтер бар да. Тилекке каршы бул митек курттар, эгерде аты эле аталып тургандай, митек курт деген өзү митек курт ооруларын чакырат жана митек курттун дагы түрү бар. Бул жөнөкөй тиби деп коебуз. Ал да адамга бир ооруну чакыра турган бул эмнелер, чакыруучу курттар. Эгерде митек курт оорулары атын атап тургандай эле адамдын организминде жашап калса, булар башка жактан тамактанбайт, башка жактан тамак алып келбейт. Организмге канча тамак түшсө, ошонун өзүнүн тукумун көбөйтүш үчүн ушул адамдын организмине түшүп аткан, айрыкча балдарды айтайлы, ошо организмине кирген тамактануудан ушу митек курттар бөлүшүп өзүнүн жана жетилүүсүн, тукумун уулап көбөйүүсүнө ошо тамактануу аркылуу бул жетилет. Бул митек курттар биздин Кыргызстанда аябай актуалдуу маселелердин бири болуп саналат. Изилдөөлөрдө көрсөткөндөй, 14 жашка чейинки балдар айрыкча 80-90% түзөт. Бардык митек курттар ооруларынын ичинен. Бул изилдөөлөрдө тастыктап атат. Анткени биз мектеп окуучуларын 8 жаштан 12 жашка чейинки балдарды изилдегенибизде 1200 баланын ичинен 84%нан ар кандай митек курт ооруларынын түрүн аныктаганбыз. Андан кийин ал митек курт оорулары бир эле Кыргызстанда бир же эки эле митек курт эмес, биздин Кыргызстанда 20га жакын түрү бар. Анын ичинен эң эле жайылып кеткени бул аскаридоз митек курт оорусу, энтеробиоз митек курт оорусу, лямблиоз митек курт оорусу, гименолипидоз, тиньяринхоз, деме көп эле мындай санда турат. Анын ичинен бул аскаридоз менен энтеробиоз эң эле жайылтылган, айрыкча ушу балдардын арасында балдарды камтыган митек курт ооруларынын бири. Булар биздин Кыргызстанда жылда 30 миңге жакын санды түзөт. Ар кандай жанагы күрөшүүлөрдү жүргүзгөнгө карабастан, бирок биздин айлана чөйрөбүз, Кыргызстандагы көчөдөгү жашоо, айлана чөйрө, суунун жана таза суунун жетишпестиги
бул мите курт ооруларынын көбөйүшүнө толук шарт түзөт. Бул мите курт оорулары бир гана статистикалык сан менен аныкталып, анан ооруп атат дебестен, бул өтө көп таасирин тийгизет, адамдын организмин ууландырат. Адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу Курсанбек Мамасилевич, сиз айтып өтсөңүз анда кененирээк. Жумагүл Маматкулдун айтып кетпедиби? Бул мите курт ооруларынын өтө актуалдуулугу деп. Актуалдуулугу эмнеде? Бул актуалдуулугу, бунун коркунучу ушул мите курттар организмге абдан чоң таасир берет, же болбосо абдан чоң зыян алып келет. Кандай зыян алып келиши мүмкүн? Ошол адамга тийгизген зыяндуулугун бул айтпай коюуга мүмкүн эмес да. Анткени ушул мите курттар бардык оорулардын башаты болуп саналат. Эгерде ошол жаш балдар көбүнчө мите курттар менен ооруса, алардын жаңкы организминдеги кандын аздыгына, аз кандуулукка, аппендицитке, ошондой эле жаңкы ичегилердин түйүлүшүнө, ошондой эле ичегилердин жаңы бүтөлүп калышына жана жогоруда айткандай мите курттардын түрлөрүнө жараша ал организмдин бардык органдарында кездешет да. Ошол эле органдарды булар жабыркатат. Экинчиден, бул биз айтпадыкпы, баягы организмде жаш балдар ушул мите курттар менен ооруса, биз берип аткан, биз ошол жаш балдарды жаңы вакцинация кылып атпайбызбы ар кандай ооруларга. Мына ошолор дагы организмде өзүнүн жакшы выработка жүрбөйт дагы, баягы ар кандай ооруларды тескерисинче тез ооруп калганга алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан бул мите курттардын актуалдуулугу мына ошондо жатат. Экинчиден, бул ошол балдардын организминде мите курттар бар болсо, балдар уктап атканда балдардын тишинин кычыратышы, балдардын уктап атканда шилекей агышы, ошондой эле балдардын жаңкы унутжаак алып келиши, бул өтө чоң баштоосу. Ооба, туура айтып атасыз. Андан сырткары ошол эле жаш балдардын жаңы окууга болгон жөндөмдүүлүгү ошондой эле жаңы начарлайт да. Ошондой эле жаңкы жаш балдардын унутжаактыгын алып келүү менен мына ушундай терс зыян алып келет. Анткени бул мите курттарды билесиздер, организмде бир эле тамактануунун гана чөйрөсү катары жашабастан, эгерде мите курттар адамдын организмине түшсө, алар ошол жерде көбөйүүнүн, ошол жерде жаңкы өрчүүнүн, тамактануунун чөйрөсү катары организмди ээлеп митечилик кылат да. Анткени алар организмдеги жаңкы биз жеп аткан өтө керектүү витаминдерди ошол мите курттар жейт дагы, анын ордуна алар ар кандай организмге терс таасир бере турган токсиндерди бөлүп чыгарат. Мына ошол токсиндер жаңкы биз жогоруда айткан адамдын баягы унутжаактыгы, алардын баягы кыжырдануусу, өзүңүздөр жакшы билесиздерби? Жаш балдар көбүнчө баягы тез кыжырданат. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, балдардын бетинде ак тактардын пайда болушу. Же болбосо мындай ак тактар деп коебуз, же болбосо азгындар деп коебуз. Мына ошолордун пайда болуусу дагы ошол баланын организмдеги жаңы биз айткан жогору курттардын бир түрүнүн бар экендигини бул көргөзүп турат да. Калк арасында биз дайыма эле ушул нерселерди билип келебиз, көрүп келебиз, бирок эмнегедир курт бар экен деген тийгизе турчу жаман таасирлерин билбегендиктенби, балким калк буга көңүл бура бербейбиз. Бул орусча айтканда бомба замедленного действия деп койсо болот да. Мисалы үчүн, эгерде биз грипп менен ооруп калсак, 7 күндүн ичинде мурдубуз куюлуп, чөчкүрүп калабыз, анан ой ооруп калыптырсың, жүр больницага барып көргөзүп келели. А мите курттар бир жылдан көп, бир канча жылга чейин баягы балада эч кандай клиниканы бербейт да. Акырында олтуруп ар кандай ооруларга алып келет. Ошондуктан биздин баягы кош көңүл мамилебиздин негизинде балдарды көп оорутуп алабыз да, ушул ооруларга алып келебиз. Дагы айта кетүүчү нерсе, бул мите курт бар экенин сыртынан билинбейт да. Жогоруда айтылып кеткендей, адамдын организмине керектүү болгон витамин, микроэлементтер адам жетишсиз болгондо башка ооруну чакырат да. Аз кандуулук алып барат, аз кандуулук алып барат. Ар кандай баланын иммунитети начарлап, баягы башка ооруларга каршылык көрсөтүшү төмөндөйт да. Иммунитети начар болгондуктан баш айланып, кускузу келип, өңү саргарып, баягы жумушка жөндөмдүүлүгү начарлап, окууга баягы жана маани көңүл буруусу начарлайт. Көп эле балдар жакшы эле бой өсүп келип аткан, андан кийин токтоп калды деп көп ата энелер бизге кайрылышат. Мындай тери ооруларына да көп, жана аллергиялык ооруларга көп кездешет. Анткени бул айтып атпайбызбы, адамдын организмине киргенде бул тамактанып, андан кийин ал өзүнүн баягы чоң куртка айлангандан кийин
токсиндерди бөлүп чыгарат. Баягы личинкадан баштап чоң курт өзүнүн тукумун баягы бөлө баштайт да. Ошондо ичегиге түшүп, ал ичегидеги баягы микрофлораларды өзгөртөт да, аларды функцияларын бузат. Ошондуктан баланын ичи да өтүшү мүмкүн. Түндө баягы уйкудан мындай жакшы уктабай калат да, башы айланып, башы ооруп, ошондуктан ата энеси да түшүнбөйт, жөн эле алсырап эле жата берет. Анан дагы бир белгилеринин бири аябай бала тамакты көп жеп калат да, анткени организмге кирип түшкөн тамак балага толук жетишпейт да, балага жетпейт. Ошондуктан ал тез эле курсак ача берет да. Биздин изилдөөлөрдө деле ошо ата энелер көп айтканда, бизде аябай балам нан эле жей берет депчи. Баладан сурасаң нанга тойбойм дейт. Анткени аны белгилүү болгондой ичинде мите курттардын бир түрү жатса, ал сөзсүз түрдө тамагы менен бөлүшүп, ал баланын тойгону билинбейт. Дагы бир жагы аябай арыктап кетет, анткени адамдын организмине тиешелүү болгон энергияны ала албайт. Ошондуктан ал бала аябай арыктап кетет. Ошондуктан ата энелер бул баланын ушундай белгилери болсо сөзсүз түрдө лабораториялык изилдөөгө алып барыш керек да. Бул сыртынан билинбейт деп айтпадымбы, башка ооруларды чакырат, бирок анын ушундай мите курттардын курттар бар экени билинбейт. Аны бир гана лабораториялык тастыктайт. Лабораторияга алып келгенде алардан кээ биркилер чоң курттарды баягы заңы менен чогуу түшүп алып келет. Көбүнчө эле заңды анализ жүргүзөт. Ошондо төмөндөгүдөй ар кандай микроскоптон ушундай курттардын түрүн аныкташат да, көрсөтүшөт, аныкташса болот. Анткени буну микроскоп менен гана ар кандай методикаларды пайдаланып гана биз аныктай алабыз, диагнозду кое алабыз. Ошондуктан бардык ата энелер балдарын мындай арыктаганда же тамак жогоруда айтылып кеткен симптомдорду, клиникалардын белгилери билинсе, сөзсүз түрдө ошо жашаган жериндеги лабораторияга тапшырыш керек. 2009-жылдан бери биз жаңы методикаларды биз ушу практикага киргизгенбиз. Ошондуктан бизге тиешеси жок. Мурун башка жактан чет элдик адамдарды гана ооруйт деген курттарды биз азыр ошо методиканы киргизгенден кийин ошону аныктап атабыз да. Ал бул кумурск аркылуу жугуучу бар, балык аркылуу жугуучу бар. Сиздердин департаментиңиздерде ушундай аныктоолорду жүргүзө турчу, анализ жүргүзө турчу лаборатория бар экенин айтып өттүңүз. Теле көрүүчүлөргө дал ушул лабораторияга барып, иш үстүндө көрсөтөлү анда кантип аныкталат, кандай ыкмалары бар дегендей. Жерде чүйчү суулардан, топурактан жана жашылча жемиштерден дагы биз мите курттарды аныктап бере алабыз. Бетаптын анализинен метод калантариан менен карайбыз, метод катакац менен карайбыз, фюллеборна методикасы менен и консервант Турдиева Красильникова менен карайбыз, и нативный метод менен карайбыз да. Ошондо биз бир эле адамдан жөнөкөйлөр тибин простейшилерди карап беребиз, и мите курттардын түрлөрүн карап бере алабыз да. Катакац методикасы бул количественный метод да. Ошондо биз в 1 грамме фекалий канча курт бар экенин санап беребиз да. Ошого жараша врачтар лечение кылганга дагы аларга оңой да. 1 граммда может быть 240 же андан ашык курт бар экенин аныктап тактап бере алабыз да. Өзүңүз көрүп тургандай, бул жерде аскарида мите курту да. Бул аскарида мите курту ургачысынан эркеги бөлүнөт. Мына бул жерде сиздер көрүп турган бул жерде ургачысы. Анткенде ургачысынын размери 40-45 сантиметрге чейин болот да. Бул болсо бычы цепень деп коет. Бул деген тасма курту, уйдун тасма курту да. Бул жердин өзүңүздөр көрүп мына члениктери бар, мондай кара маткасы болот. Мунун ичинде деген бир канча жумурткалыктар бар да. Булардын размери 10 сантиметрге чейин кетет. Бул эхинококтун бузыры, бул операция болгон учурда алынган эмеле бизге келип түшкөн. Бычыжный шкафтын ичинде өзүбүз анализ жасалат. Бул жерде необходимый бүт каражаттар бар. Бул жерде предметный стекло, покровный стеклолор, катакац методикасына атайын биздин пластиковый шаблондорубуз бар тең турат. Глицерин
необходимый. И азыркы жерде анализдер келген, жаңы азыр каралып, лаборанттар азыр ошо анализ карап жатышат да. Мисалы, алыс шаар аймактардан болуп калса, сиздердин байланыш кандай болот? Алар звонить этишет, же болбосо бейтаптар ошо аймактык санэпидстанцияларга кайрылышат да. Эгерде мындай эме болуп атса, спорный вопростор болсо, жакшы кое албай атса, алар бизге звонить этишет. И бизге жана биз айтып аткан консерванттарга ошо калды куюп алып келип, анан бизге жөнөтүшөт да. Биз аларды кайра карап, анан тактап результатын бере алабыз да. Биздин жана консервант Турдиева, мында биз атайын простейшилерди карайбыз. И бул болсо консервант красильника, мунун гельмиттердин түрлөрүн карайбыз да. Ошоларга бул бүт эгерде гельмиттер болсо, жана жумурткалыктар бул ичинде сакталат. Эчтеке бузулбайт да. Бирок ошондо дагы бул жерге бул консервантка адамга, пациенттерге түшүндүрүп берип атканда биз эметишибиз керек да. Мунун ичинде заара дагы, суу дагы аралашпаш керек. Заң кургак болуш керек. Заңдын бир эле жерден эмес, 5-6 жерден чугуп алып, буга салыш керек. Ошо материалды кандай чогултуш керек, жакшылап түшүндүрүп берип, анан биз муга 3 жолку калды заңды салып алып келип беришет да. Бардык республиканын жергиликтүү жерлеринде ушундай диагнозду тастыктоо үчүн, аныктоо үчүн лабораториялар бар. Курсанбек Мамасалиевичтен дагы ушун жакшы маалымат алсак болот. Бардык эле митек курттар бирдей жуга бербейт да. Ошону жугуу кайсы митек курттар кайсыл жактан жугат. Себеби дегенде ар бир адам билиш керек. Малдан эмнени жугат, жерден эмне жугат, мөмө жемиштен эмне жугат, суудан эмне жугат. Ошол адамдар билиш керек да. Себеби дегенде бизге келгенде малдан жуккан ооруларды ал кан менен да текшерет да. Кан менен да текшерген курттардын оорунун түрлөрү бар. Ал эми ошо заң менен текшерген, ошон үчүн ошо Курсанбек Мамасалиевичтен маалымат алсак. Чоң рахмат, Курсанбек Мамасалиевич. Анда сиз кененирээк токтолуп өтсөңүз, эмнеден эмнени жуктура алышы мүмкүн? Негизги бул алдын алуудан мурун ошол биз организмге кандай жолдор менен жугат. Мына ошону жакшы билишибиз керек. Анткени бул жогоруда Жомарт айтып кетти. 20 курттун түрү бар деп. Негизи бул дүйнө жүзүндө 370тен ашык митек курттардын түрү бар. Бирок булар дагы медициналык мааниге ээ болгон митек курттар. Адамга зыян алып келген митек курттар. Ошолордун мисалы үчүн эң бизде кеңири кездешкен, мына жогоруда айттык, астрица курту, же болбосо чүчөк курту. Баягы энтеробиоз алып оорусун чакыруучу курттардын бири болуп саналат. Алар негизинен булар бөлүнөт да, геогельминттер, контагиозный гельминттер жана биогельминттер болуп. Ошол чүчөк курту бул контагиозный гельминт деп коет, контакт учурда гана жугат. Бул топуракка түшөт, башкага болбосо дагы бул адамдан адамга жугат. Эгерде бир жаш бала ооруп калса, ал жаш бала башка адам менен учурашканда, же болбосо колдонулган оюнчуктар аркылуу, эшиктин сабы аркылуу, ошондой эле жанакы чачык аркылуу жугушу мүмкүн. Эгерде ата-энеси менен чогуу жаткан жаш бала болсо, анда ошол постель аркылуу да жугат да. Ошол үчүн бул биздин республикада кездешкен курттардын эң биринчи орунда ушул курт. Эң көп жайылган. Экинчиден бизде аскарида курту, аскаридоз оорусун чакырат. Булар болсо геогельминт деп коет. Анткени бул адамдан адамга жукпайт. Бул качан гана эгерде ооруган адамда баягы аскарида курту организмде жетилип половозрелый болсо деп коет. Кайра ичеге түшкөндөн кийин бул бир суткасына 240 000 жумуртка чыгарат. Суткасына. Эгерде биздин кыскача айтканда 5 соток участкабыз болсо, ошол жерге жанкы жаш бала күндө бир жолунан барган болсо, бизде 10 күндө ошол жерде жетиштүү биздин курт болот да. Ал курттун жумурткасы ал топуракка түшкөндөн кийин жумурткада жетиле баштайт. Ал өлүп калбайт. Керек болсо 1 жылдан 6 жылга чейин жаңы жумуртка топурактын астында жүрө берет. Себеби ал жерде күн, нымдуулук, энергия болот да. Жашап кетүүсүнө толугу менен. Ал кышында дагы өлбөйт. Анткени ал курттун жумурткасынын ичинде гана жатат да. Анан качан гана жаңкы ошол жерди биз эмне кылабыз? Жылда кичине гана жерге биз картошка айдайбыз, сайыз айдайбыз, жашылча жемиштерди айдайбыз. Мына ошол учурда баягы адамдын өзүнүн жеке гигиенасын сактап алганда, мына ошондо адам жугат. Ошол үчүн
Биз жаңы дагы сөз кылабыз ал боюнча сөзсүз түрдө ар бир үйдө баягы жаш балдарды дааратканага гана барып туура колдонуусуну гана. Ооба. Анткени балдардын өзүңүздөр жакшы билесиздер, көпчүлүгү баягы огородко же үйдүн жанына ушундай неме кылбаш керек да. Андан сырткары мисалы үчүн дагы бизде кездешкен курттардын түрү бул карликовый цепень деп коет. Же болбосо гименолипидоз деген оорууну чакырат. Кыргызча айтканда бул кыдыгый тасма. Бул дагы жаңы контагиозный гельминттерге кирет. Бирок булардын дагы бир негизги таркатуучулары болуп, жаңы үйдөгү чычкандар. Эгерде үйдөгү чычкандар жүрүп, ошол жерге заңдап, эгерде ошол заң аркылуу жаңы үйгө тарап балдар ооруп калса, мына ошолордон дагы. Булар дагы бул курт дагы адамдан адамга баягы контакт аркылуу, байланышкан аркылуу жуга берет да. Ооба. Анан дагы бир эң негизги бир маселе бар. Эгерде бизде ошол айылыбызда жаңыдай көлчөктөр бар эмеспи, чоң көлчөктөр, Мына ошолорго биз өзүбүз малдарды айдап алып барып, ошол жерден сугарып, анан үйгө алып келип чөп салып атпайбызбы? Эгерде ошол жаңы чоң көлмөдө, водоем деп коебуз, ар кандай балыктар болушу мүмкүн, же болбосо улиткалар болушу мүмкүн. Мына ошолорду дагы бул жаңы печёночный сосальщик деп коет, боор тасма курту. Мына ошол боор тасма куртунун негизги таркатуучулардын же алып жүрүүчүлөрдүн кошумча ээлери болуп, бул ошол суудагы жаңы үлүл деп эсептелет да. Ошол үлүлдүн организмде жаңы курттар жетилип чыгат дагы, анан акыркы эң негизги стадиясы, адамга жуга турган стадиясы ошол көлдөгү суулар немеде, чөптөргө жабышып алат. Эгерде ошол уй келип ошо чөптү жесе, же болбосо биз өзүбүз эле суу жок мезгилде ошол көлдөн алып туруп кайнатпай ичип алсак, эми өзүңүз билесиз, балдар суусаганда арыктан деле жата калып ичип калат эмеспи? Ошол сыяктуу эгерде ошол сууну биз кайнатпай ичсек, экинчи жагы ошол эле көлдөгү сууну биз өзүбүздүн огороддогу жашылча жемиштерди сугарсак болсок, ошондо дагы жаңы жашылча жемиштер аркылуу адам балдар ооруп калышы мүмкүн. Демек, ар кандай, ар тараптан биз өзүбүз маани бербеген деле учурларда ошол эле мисалы үчүн жаш балдардын даараткана колдонуусун үйрөтүүбүз, шарт түзүп берүүбүз, мисалы үчүн өзгөчө айыл жергелеринде көбүрөөк көңүл бурулуш керек экен. Эгерде биз ошол ар бир курттун адамга жугуу жолуну билсек, демек биз анын алдын алуу жолун билебиз. Бул бодомал аркылуу, бодомалдын жанагы эти аркылуу жуга турганда бир аябай узун курттун түрү бар. Болбосо оорусу тиньяринкоз, ал эми курттары тиниды деп коебуз. Анан чочконун этинен жугуучу дагы тиниоз деген ооруну чакырат. Булар да адамдын организмине киргенде баягы узундугу ичегиде жайгашып, баягы тиньяринкоздун анан 12 метрге чейин жайгашат. Ал болсо бизден көбүнчө эле аял кишилер ооруйт, анткени билесиздер, жана фарштарды, тамактын туздарын көргөндө аял кишилер тамак жасап, ошо чийке учурунда баягы туздардын дамын көргөндө, ошо эгерде жанагы сатып алынган эт ошондой митек курттун жана личинкалары деп бар болгон болсо, ошо оорулуу болгон болсо, ошол адамдын оозуна кирип, ал өтө мындай психикасын буза турган ооруга алып келет. Себеби дегенде адамдын ичинен заң менен эмес, өзүнчө эле бир мындай лапша сыяктуу өзүнчө курттар чыга баштайт да. Мындай адамдын аябай психикасын буза турган. Ошондуктан бул оорудан да биз дайыма айтып келебиз. Эттерди туура бышырыш керек, 2 сааттан ашык бышырыш керек деп, анан бышпаган эттердин тузунун даамын көрбөш керек деп. Курсанбек Мамасалиевич айтып кеткендей, бул чүчөк курту да айрыкча садиктерде, бала бакчаларда окуучулардын арасында көп кездешет. Себеби дегенде баягы жумурткасы эң жеңил да, бул чаң сыяктуу болуп эле конуп, мугалимдерге, ошол бала бакчадагы жанагы воспитательдерге да жугуп калган учурлар болот. Себеби дегенде бул контактный гельминт болгондуктан ошол айлана тегерегинде кандай предметтер болсо, эшик болобу, эмнени чогуу пайдаланышат, ручка, стол. Гельминттердин эң башкалардан айырмасы жанагы дезсредстволорго туруктуу жана вирус, бактериялар өлтүргөн проценттеги кошулмалар бул гельминттердин жумурткалыктарын өлтүрө албайт. Жетишсиз болуп калат. Гельминттердин ушул мити аты аталып тургандай эле булар баардык жагынан өзүнүн тукумун улаганга абдан аракет кылат да. Мындан
баягы адамдар өзү эле күрөшүп кутулбаса, bundan кутулуш кыйын. Себеби дегенде айлана чөйрө аркылуу да жугат, суу аркылуу жугат. Ошондой көп коркунучтуу ооруларды биз адамдардын арасынан жок кылыш үчүн, азайтыш үчүн көп саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жана Кыргызстандагы иштеп жаткан долбоорлор, ошолордун жардамы менен көп жумуштар жасап келебиз. 2008-жылдан баштап ушу массовый дегельминтизация жана массовый акция деп элдерге түшүндүрмө иштерди чогуу жасап ушул күнгө чейин могу коронавирусный инфекция чыкканча ушул менен абдан көп күрөшүп келгенбиз да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рахмат айтып кетким келет. Себеби дегенде абдан көп мындай көңүлдөрдү буруп ушуну камтып элдерге маалымат берип атасыңар. Буга да чоң рахмат. Суу, санитария жана гигиена мектеп окуучулары үчүн программасында митек курттардан кантип арылабыз, ошол программада көп сабактар камтылганда, көпчүлүк жерлерге барып бул сөз менен эмес, бир практикалык жүзүндө да абдан көрсөтүп келатабыз. Себеби дегенде практикада микроскоп менен гана мындай курттардын түрлөрүн көрүп аныктай алат. Булда да канча да көп методдорго салып, бир эле метод эмес, 5-6 метод менен гана ушундай оорулардын митек курттардын түрлөрүн аныктай алабыз. Кол жуубай эгер тамактанса көрүнбөгөн ушундай ар кандай ооруга алып келүүчү нерселер бар. Ошондуктан биз үйрөтүкөндө дайым айтабыз, бир гана бул оорунун жок кылыш үчүн биз колду гана самындап жууп, тырмактын ичтеринен бери жууп, самын менен гана жуусак, бул микроб болобу, вирус болобу, бактерия болобу, азыр мына коронавирусный инфекция жүрүп атат, бул колду жуубай мындай үйгө кирүүгө мүмкүн эмес да. Кол жуугандын дагы өзүнүн ыкмалары болот экен. Митек курттарга каршы дагы биз кол жуу менен гана баштайт экенбиз профилактиканы. Биз болсо сөзсүз түрдө практикалык көрсөтүүлөрдү, колдомолорду колдонуп үйрөтүп келебиз. Анын бири эле мынакей элестетүү менен гана эгерде мүмкүн болсо сиздин колуңузда бул болсо, бул баягы көрсөтмө. Буну эми образын алганда митек курттар деп жана onun эрежеси менен жууңуз. Биз текшериш үчүн мындай колдомону колдонобуз. Мынакей бул жерде жылтырап турат. Фиолетовый цвет, еще жылтырап турат. Бул самын тийбей калган. Самын тийбей калды. Суу жакшы тийбей калды. Баягы эле дааратканадан кийин көчөдөн ойноп, топурак ойногондон кийин алып келген жаман мондай микроб болобу, вирус болобу, же митек курттардын жумурткалыктары болобу, ошо калып калды деп биз балдарга түшүндүрөбүз. Бир гана ошондуктан балдарга да үйрөткөндө, мектеп мугалим жааматтарын үйрөткөндө алар балдарды окутушат. Ошондо ушундай пособиялар менен үйрөтүп, бир гана жылуу суу менен самындап гана жууш керек деп, ошондо гана баардык микробтордон болобу, вирустардан, ар кандай ушундай жанагы митек курт оорулардан, ичеги митек курт ооруларынан жана кишечный инфекциялардан биз ушу колду жуу менен гана арылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен баягы биз өзүбүз көзүбүз менен микробторду көрбөгөндүктөн биз колубуз ар дайым эле таза болгондой сезет экенбиз. Ал эми азыр мындай көргөзмө менен жасагандан кийин, колумда мен көргөндөн кийин өз көзүм менен демек калат экен. Демек Жумаматовна, азыр колду самындап жууп эмес, жуумуш кылып келди. Ошо. Эгер жуумуш кылып келе турган болсо калат экен демек. Азыр эми бул жерде шарт жок, ошондуктан колду ушундай кылып эгерде жууп таза көп эле окутууларда жууп келгиле дейбиз. Жууп келгенден кийин көп эле адамдардын 100 адамдын ичинен тырмактын ичтерине суу тийбей калган учурлар болот да, биз атайын тырмактын ичине киргизип, ошол окуткандан кийин деле карасаң тырмактын ичи калып калат да. Алаканын же колдун үстүн жууп келишет. Ошондуктан биз дайыма биринчи эле тырмагынын астын карайбыз. Ошол жерде мынакей микроб турат го деп өздөрүнө ушул менен баягы көрсөтмө куралды көрсөтөбүз. Экинчиден, дагы жогоруда айтылып кеткенде биздин Кыргызстанда бардык жерде таза суу менен пайдалана бербейбиз. Себеби дегенде жетишсиз, көпчүлүк жерлерде агын сууларда, ачык сууларда, көлмөлөрдөн колдонобуз. Ошондуктан биз экинчи окутуудун чоң бир темасы
суу темасы. Сууну кантип пайдаланышыбыз керек, кантип ичүүчү сууду каякта сакташыбыз керек. Ошондуктан биз биринчи эле ата-энелерине үйрөтөбүз. Ушу сууну кайнатып ичиш керек. Кайнатып туруп суунун беттерин жаап коюу. 24 саатка чейин ошол кайнатылган сууну да биз колдонуп бүтүшүбүз керек. Андан кийин эгерде ал колдонуп бүтүлбөсө башка нерсеге иштете салышыбыз керек. Өзгөчө жанагы айыл жергесинде тоо арасынан агып келген суу таза, ал сууну кайнатпастан деле ичсек болот деген түшүнүк бар эмеспи бизде? Жанагы тоо арасында табияттан келген суу таза болот, аккан сууда жаман нерсе жок деген сөздөрүбүз бар. Демек, кандай суу болбосун, кайсыл жерде жашабайлы кайнатышыбыз керек. Дегенде бизде билесиздер, суунун неден тоодон эле келе турган суунун жолу канал менен же трубалар менен келбейт. Ал көбүнчө эле ачык келип туруп, кайра эле биздин мондай агын сууларга түшүп туруп, мынакей мондай балдарыбыз агын суудан, ушундай суулардан флягалар алып келет. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ал сууну кайнатып ичишибиз керек. Жана туура кастрюль, туура идиштерге коюп, анын үстүн чымын-чиркей, чаңдардан жана башка нерселерден сактай турган болуп, идиштерин да билишибиз керек. Баардык эрежелерди сактасак гана бул ар кандай ушундай жугуучу оорулардан биз сактана алабыз деп да айта алабыз да. Алышыбыз мүмкүн деп. Анда Жумагүл Маматкуловна, Курсанбек Мамасалиевич, телекөрүүчүлөргө кайрылып айтып кете турчу балким кеңештериңиздер бар. Өздүк гигиенаны сакташ керек. Анын ичинде сөзсүз түрдө колду таза жууш керек. Дааратканадан кийин ойноп жүргөндөн ойноп же малдарды карагандан же итке жакындаган сырткы транспорттордон келгенде сөзсүз түрдө колду самындап жууну унутпаш керек. Жана балдарга да биз ошону тарбия беришибиз керек. Таза сууну кайнатып ичкенди, мөмө жемиштерди таза жууп жегенди үйрөтсөк, ушул ар кандай жугуштуу оорулардан биз сак болобуз. Эң негизгиси, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол биз жогоруда айткан алдын алуу жолдорун так аткарыңыздар. Ар дайым ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоору бүгүн биз санитария, гигиена, митек курттар, гельминттер тууралуу маек курдук. Туура тамактаныңыздар, сак саламатта туруңуздар.